Чүзүүнү космонавт оператору Барат Байланыштан. Президент тарабынан, өкмөт башчы тарабынан коюлган милдеттерди, тапшырмаларды өз убагында аткаруу биздин негизги милдетибиз. Жалпы Кыргыз Республикасындагы өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлүп аткан ар түрдүү талаптарды, тапшырмаларды так жана өз убагында аткарууда ар бир өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкеринин жоопкерчилиги негизги орун алат. Региондорубузда жайланышкан карапайым калкка соода сатык убактылуу токтогонуна байланыштуу материалдык резервдер фондунан бөлүнүп аткан ундарды, 6000 тоннага чейинки ундарды, башка мамлекеттерден келип аткан ундарды 9 региондорго, анын ичинен 7 област, 2 шаарга, ар бир райондун борборлоруна жеткирүүдө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларынын өздүк курамынын иши чоң. Андан сырткары ушул вирус менен күрөшүүдөгү эң негизги иштердин бири бул күнүмдүк жүрүп аткан жолдорубузду, имараттарыбызды, алардын ичин эл күнүгө барып келе жаткан соода сатык жерлеринин айланасын, аптекалардын айланасын, эл көбүрөөк жүргөн жерлерди залалсыздандыруу өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча 40 миллион метр квадрат биздин ушул имараттардын ичи жана тышы бүгүнкү күндө толук залалсыздандырылды. Андан сырткары 30 миллион погонометр жерлер, жолдор, эл көп каттаган жерлерибиз бүгүнкү күндө толук залалсыздандырылды. Элибизге жакшы шарттар түзүп берүү максатында ар бир региондо, ар бир райондун борборлорунда, облус шаарлардын борборлорунда ассервацияларды өткөздүк. Бүгүнкү күндө 15 миңге жакын элдерди тамак аш менен камсыз кылууда, ассервацияга жакшы шарттар түзүп берүүдө, күнүмдүк киричиликтерди сатып алып берүүдө өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнүн милдеттерин так аткарып келишти. Албетте бүгүнкү күндө эл арасына кайрылуулар 112 кызматына күн сайын түшүп атат. Аларга жооп берүүдө карапайым элге жакшы сунуштарды, жакшы жоопторду берүүдө биздин кызматкерлердин дагы аткарган иши чоң. Күнүгө элибизге жакшы маалыматтарды берүүдө республиканын аймагында жайылып аткан телеканалдарда эскертүүлөрдү бардык каналдардан токтотуп берип атабыз. Ошол берилген эскертүүлөрдү, берилген сунуштарды элибиз туура түшүнүп, бүгүнкү күндө киргизилген өзгөчө кырдаалдар, өзгөчө абал боюнча элибиз ынтымакта жоопкерчиликти аткарып жатса жаңылышпайм. Көздөр, буйрук. Ошондуктан ушул илдетти жеңүүдө биз бардыгыбыз бирге ынтымакта болсок, тез эле жеңебиз деген чоң үмүттөбүз. Ар бир куткаруучунун, ар бир офицердин, өзгөчө кырдаалдар министринин ар бир кызматкеринин ден соолугу биздин мойнубузда. Аларды залалсыздандыруу иштерин жүргүзүп атканда, ачакта эмгектенип аткан биздин кызматкерлерге бүгүнкү өзгөчө кырдаалдар министрлиги карантин системасын киргизип, жата турган жерин, тамак ашын камсыз кылуу боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Ошондуктан биринчи кезекте элибиздин кызматкерлерибиздин коопсуздугу биринчи орунда.